Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Кыргыз адабияты 5-класс. Талипова Керемет Өмүркановна. Алгач сабагыбызды баштаар алдында алтын эрежеге көңүл бурабыз. Сүйлөй чечен бол, көрө көсөм бол. Билимдүү болууга кана эмес, аны колдоно билүү керек. Кыймылдаган кырашат, убакыт алтындан кымбат. Ушул эрежелерди сабактын аягына чейин туура пайдаланабыз деп ойлойм. Балдар, баарыбыз экранга көңүл бурабыз. Экранда силер эмне жөнүндө сүрөт көрүп турасыңар? Ооба, туура айтасыңар. Бул жомоктордун сүрөттөрү. Кыргыз эл жомогу, орус эл жомогу жана Индия жана башка жомоктордун сүрөттөрүн көрүп турасыңар, Анда эмесе балдар, жомок деп эмнени айтабыз? Ойлонобуз баардыгыбыз. Жомок деген эмне эле? Ооба, жомок бул оозеки чыгармачылык кепте кеңири тараган, окуялары апыртмалуу, фантазиялуу чагылдырган, сюжети кызыктуу, баяндоо түрүндөгү чыгарманы биз жомок деп атайбыз. Ал эми жомоктун кандай түрлөрүн билесиңер силер? Жомоктун турмушубузда колдонуп угуп жүргөн жомоктун түрлөрү 3 түргө бөлүнөт. Сыйкырдуу жомок, айванаттар жөнүндө жомок жана турмуш тиречиликке багытталган жомок. Анда эмесе бүгүнкү сабактын темасы Александр Сергеевич Пушкиндин Алтын балык орус эл жомогу. Бүгүнкү сабагыбыздын максатында жомок жөнүндө билесиңер, жомоктун идеясы, андагы катышкан каармандардын системасы боюнча билимиңерди калыптандырасыңар. Жомок аркылуу боорукердикке, жаратылышты сүйүүгө, акылдуулукка, тарбияланууга багыт аласыңар. Анда эмесе баарыбыз бүгүнкү сабагыбызга көңүл бурабыз. Жаңы темабызга Алтын балык жомогу. Көк деңиздин боюнда бир кемпир чал болуптур. Жер тамдалар турганга 33 жыл толуптур. Чал деңизден күнүгө балык уулап жүрчү экен. Кемпир дайым үйүндө ийиги ирип турчу экен. Чал бир күнү эртелеп деңизге барып тор салды. Тартып алса энтелеп илип чыкты чөп чарды. Экинчи жолу абышка салса торун деңизге толуп чыкты камышка. Үчүнчү жолу тор салса илип чыкты бир балык. Жон балыкка окшобойт, алтын экен караса. Кишиче сүйлөп жалынып алтын балык кеп айтат: кое бер мени абышка, мен деңизге кетейин, кунум үчүн мен сага тилегениң берейин. Абышкага ошентип алтын балык сөз салды. Эси чыгып калтырап абышка кыйын таң калды. 33 жыл абышка сүйрөп сууга тор салган. Кишиче сүйлөйт балык деп кулагы такыр чалбаган. Жиберип алтын балыкты жумшактап бага сөз айтты. Алтын балык, бара кой, берүүчү дүйнөң албасмын. Көк деңизде сайрандап, эркен ойноп жүрө кой. Үйүнө ылдам чал кайтты, кемпирге укмуш кеп айтты: бүгүн бир балык кармасам, жөн балыкка окшобойт, алтын экен карасам. Сүйлөгөн бизче сөзү бар, кое бер сууга деп сурайт. Кунум үчүн мен сага берейин баарын деп сурайт. Кое бердим балыкты, суроого оозум барбады. Кемпир чалды каргады: алжыган акмак абышка, балыктан кун албапсың. Биздики кыйрап калды эле, жок дегенде оңбогур бир тепши сурап албапсың. Абышка барды деңизге, караса деңиз чайып алды. Чакырып алтын балыкты абышка туруп үн салды. Алтын балык акырын сүзүп келип сурады: не керек сага абышка? Сылык сөз менен ийилип кайтарды жооп балыкка: балык төрөм, ырайым кыл, жектеп каарып кемпирим, өткөрдү жаман катуу тил. Кемпирге керек болуптур кир чайкоочу бир тепши. Эбинен кетип бөлүнүп
биздики сынып болуптур. Балык жооп кайтарат. Капа болбой бара бер, тепшиңер кайта жаңырат. Кайтса үйүнө абышка, тепши жаңы болуптур. Андан бетер кемпири алды катуу каргышка, алжыган акмак абышка. Бир тепши араң сурапсың, тепшиде эмне касиет? Аялдабай бат баргын, баш уруп сурап, үй алгын. Деңизге ылдам чал барды, көк деңиз бети карарды, жакындап келип жээке чал балыкты чакырды. Сүзүп келип акырын алтын балык сурады. Не керек сага абышка? Сылык сөз менен ийилип кайтарды жооп балыкка. Балык төрөм, ырайым кыл. Кемпирим катуу тилдеди. Жолотпой үйгө кубалап, мага тынчтык бербеди. Доолу катын буркулдайт, жаңыраак чоң бир үй сурайт. Балык жооп кайтарат. Капа болбой бара бер, үйүңөр кайта жаңырат. Кайтса үйүнө абышка, жер үйдөн из да калбаптыр. Көз алдында заңгырайт, жыгаштан салган чоң ак там. Дарбазалар зыңгырайт, асыл кымбат жыгаштан. Терезенин түбүндө отурган кемпир жинденди. Жер сууну айтып күйөөсүн андан бетер тилдеди. Алжыган акмак абышка, алганың барып бир үйбү? Баш уруп баргын балыкка. Кара сөөк какшыган дыйкан катын болбоймун. Түтүптүү жакшыдан дөөлөттүү катын боломун. Барды абышка деңизге, барза деңиз чайпалды. Жакындап барып жээке чал балыкты чакырды. Келип балык кеп сурайт. Не керек сага абышка? Сылык сөз менен ийилип жооп берди балыкка. Балык төрөм, ырайым кыл. Кемпир кайта жинденди. Мурункудан бешбетер тилдеп тынчтык бербеди. Бу кара дыйкан болбойм дейт. Түтүптүү жакшыдан дөөлөттүү катын болом дейт. Муну кантем? Жооп бер. Балык жооп кайтарды. Бар, кайгырбай бара бер. Кайтса үйүнө абышка, чоң үй турат жаркырап. Кемпири бийик олтурат, кийгени көздү уялтат. Жакасы алтын жеңи жез, үстүндө бешмант кулпурат. Алтын шакек колунда, акак шуру мойнунда, саймалуу өтүк бутунда. Сан кызматчы жолунда, санжыргаалуу салтанат, санаасыз кемпир олтурат. Төбө чаштан тик кармап, кызматчысын да курат. Абышка келип кеп айтат. Амансызбы, байбиче? Бак дөөлөт башка конуптур. Айтканың мына келиптир. Көңүлүң ыраазы болдубу? Кемпири чалга бакырды. Оокатын кылсын ары, деп атканага жиберди. 1-2 жума өткөн соң кемпир кайра жинденди. Жумшамак болуп балыкка. Барып жүгүн абышка, байбиче болуп турбаймын. Боломун эркин падыша. Абышкадан жан чыкты. Сен катын жинде болдуңбу? Же басканга бутуң келбесе? Кой десе тилде албайсың. Умтулба кемпир сен ага. Сен падышалыкты булгайсың. Кемпирдин келип ачуусу жаактан ары бир койду. Мен байбиче болсом жакшыдан, сен мужук болсоң какшыган. Кербезденип кеп айтып, керишкендигим койду. Жакшылыкча деңизге барар болсоң баргын бат, барбас болсоң бул жерден деңдетип апарат. Деңизге кайта чал барды, көк деңиз бети карарды. Жакындап келип жээке чал балыкты чакырды. Алтын балык акырын сүзүп келип сурады. Не керек сага абышка? Баш уруп төмөн балыкка. Абышка жооп кайтарды. Балык төрөм, ырайым кыл. Кемпир кайта бузулду. Байбиче төрө болбойм дейт. Болгон күндө эгерде эркин падыша болом дейт. Балык жооп кайтарды. Бар, бара бер абышка. Кемпириң болсун падыша.
Кайтса үйүнө абышка, үйлөр турат бир башка, алтын күмүш кээ бири, ортодо болуп падыша, олтурган экен кемпири. Кызматында төрөлөр, ичкен укмуш винолор, жегендери бал токоч, жанында ай балталуу, кароолу турат айбаттуу. Кемпирден коркуп абышка бутуна келип жыгылды. Аманбы таксыр падыша? Бактылыт башка кондубу? Көңүлүң ыраазы болдубу? Чалга көзүн бурууга кемпири көңүл бурбады. Айдап азыр чыгууга кемпир көзүн ымдады. Бай төрөлөр жакалап, чал дешикке сүйрөдү. Сырттан чуркап кароолу жазды, кокоё жазды. Балталап. Эл шылдыңдап күлүштү. Ким үйрөттү абышка, мындай жерге жүрүштү? Аңко жаман билип кой, сен басар жер бир башка. Күн өтүп айга созулду, кемпирдин түрү бузулду. Сарайдан киши чаптырды, күйөөсүн издеп таптырды. Угуп тур жинди абышка, барып жүгүн балыкка, болгум келбейт падыша. Көл дарыяны ээлесем, деңиз болсо мекеним, алтын балык алдымда, жумшачу болсо нөөкөрүм. Абышка ооз ачпады, бирдеме деп айтууга, жүрөк коркуп батпады. Келсе абышка деңизге, капкара катуу бороон бар, гүрүлдөп көккө чамынып, сүрүлүп турат толкундар. Үн салды чал балыкка, сүзүп келип акырын алтын балык сурады. Не керек сага абышка? Сылык сөз менен ийилип, балык төрөм, ырайым кыл, каргыш тийген катынга кандай айла кылайын? Падыша катын болбойм дейт, көк деңиз болсун мекеним, алтын балык алдымда, кызматчу болсун нөкөрүм. Абышка айтып токтоду, балыктан жооп болбоду. Куйругун сууга чапты да, деңизге кирип жок болду. Көпкө турду абышка, жооп күтүп жалдырап, болбогон соң эч кабар, кайтты үйүнө шалдырап. Мурдагы түргө келиптир, орноп кайта эскиси, жер тамдын кирээр озунда отурган экен кемпири. Алдында жатат бөлүнүп, баягы сынык тепшиси. Анда эмесе балдар, биз жогорудагы видеону көрдүк. Анда алтын балык жомогунун мазмунун түшүндүңөр дейм э? Ал жердеги негизги каармандар кимдер болду? Алтын балык, абышка, кемпир. Эми ушул жердеги негизги каармандарыбыздын бири бул алтын балыкка биз сынкейин түзүп көрөлүчү. Зат атоочу алтын балык, 2 сын атооч алабыз, 3 этиш, анан темага байланыштуу бир сүйлөм. Барыбыз дептерибизди алып, сынкейин түзөбүз. Алтын балык зат атоочго. Алтын балык акылдуу, берешен, балык эмне кылат? Сүзөт, берет, тарынат. Анан темага байланыштуу бир сүйлөм. Алтын балык эмне кылды абышкага? Боорукердигин көрсөттү. Азаматсыңар балдар. Эми балдар, сабагыбызды бышыктоо үчүн баарыбыз экранга көңүл бурабыз. Силер экранда эмесиңер, ресторанга келдиңер. Ушул ресторандан жогорудагы сабак боюнча эмнени дагы жегиңер келди? Силерге эмне баарынан жакты? Эмне жетиштүү болду? Жомоктун мазмуну боюнча эмнени өтө эле көп жеп алдык жана эмнени сиңирдик? Албетте бул жогорудагы өтүлгөн алтын балык жомогунун мазмуну боюнча. Азаматсыңар балдар. Ар кимиңер өзүңөрдүн дептериңерге жазып алдыңар деп ойлоймун. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды түшүнүп жыйынтыктасак, бүгүнкү сабакта өзүңөргө эмнени алганыңарды, балык
кандай боорукердик экен, адам кандай сапаттарга ээ экендигин билдиңер. Анда эмесе үй тапшырма. Анда эмесе балдар саламатта калгыла.